саламатсыздарбы? Акыркы сааттардагы сайттан алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта Боронов өзгөчө балл жарыялоо кырдаал өтө начарласа көрүлчү акыркы чара болот. Өзгөчө балл режимин кайрадан киргизүү өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал өтө начарлап кетсе көрүлө турган акыркы чара болот. Бул тууралуу 26-июнда өкмөт башчы Кубатбек Боронов билдирди. Коронавируска каршы ыкчам штабтын жыйынында сүйлөп жатып, Боронов өкмөт андай чарага барбоо үчүн колунан келген аракетин көрөрүн айтты. Ар бир адам санитардык талаптарды так аткарса карантин киргизүүнүн зарылчылыгы болбой турганын белгиледи. Өкмөттүн маалыматына караганда эпидемиологиялык абал Бишкекте, Ошто, Чүй жана Ош областтарында начар болуп турат. Вирус жуккандардын 50% бул инфекцияны кайдан жуктуруп алганын билбейт. Кыргызстанда коронавирус боюнча абал соңку күндөрү курчуй баштады. Орунну жугузуп алгандар көбөйүп, айыккандар мурдагыга караганда аз болуп жатат. Кыргызстандын айрым аймактарында 25 мартка өзгөчө балл режими киргизилген. Бул эреже 11 майдан тартып токтоду, бирок 22 мартта жарыяланган өзгөчө кырдаал режими уланууда. Жалпысынан 18 марттан 26 июнга чейин өлкөдө коронавирус 4204 адамдан табылды. Алардын ичинен 43 бейтап кайтыш болду. 2162 бейтап айыгып кетти. Маалымат булагы Азаттык KG. Коронавируска гум жардамга келген 4 миллион сомду сугунуп койгон аткаминерди жер жутту. Өңгө чүзүлгөнчө Бишкекте коронавируска каршы жабабыз деп кыйкырып жаткан Кыргызстан партиясынан Балбак Төлөбаевдин себеби бар экен. Себеби карантин болсо аткаминерлерге гум жардам келип турат да. Балким ошондонбу Бишкектин мэри Азиз Сурахматовдун кепкасы $330 же 24789 сом 60 тыйын, ботинкеси $710 же 83330 сом 20 тыйын, кийгендери $2000 же 110240 сом, көз айнеги $550 же 40260 сом. Мына 50 жетпей жүрсө Бишкек мэри 150 000 сомдук кийим кийип шапар тээп жүрөт. Карантиндин пайдасын айыл өкмөттөрү да табышты. Алсак Аламүдүн районундагы Таштөбө айыл өкмөтүнүн башчысы Бакыт Мырза кол алдындагыларга айлык деп 113 528 сомдон бөлүп, коронавируска гуманитардык жардамга келген 4 миллион сомду сугунуп койгон. Таштөбө айыл өкмөтүнө караштуу Воронцовка, Бир булак, Таштөбө, Чоң Таш, Заречный жана башка айылдардын 7000 чукул адамы карантин учурунда жел соруп күн көрүштү. Ал эми Бир булактык Бакыт Мырза демирчүлөр карантинге карата берген азык-түлүктөн берилген гуманитардык жардамдарды жакындарына, тааныштарына берип 4 миллион сомдун изин жашырган. Бул тууралуу айыл өкмөтүнүн эли билип калып, коопсуздук кызматкерлерине билдиришкен. Прокуратуранын кызматкерлери өз учурунда бул кылмыш ишин тергеп 4 миллион сомду ордуна коюуга милдеттендирилген. Бул акча каражатын төлөргө келгенде айыл өкмөтү Бакыт Мырза жер жутуп кеткен сыяктуу жок. Эмне карантинге келген миллиондорду ичип жеп алып качып кетсе боло береби? Карантинде жел ооп турган кара-картаңдардын, жетим жесирлердин убалы кимге, деп жазат Nazar News KG. Бир да оорукана кабыл албай жатат. Бишкекте коронавирус менен ооруган аял жардам сурап кайрылды. Интернет айдынында өпкөм ооруп демала албай жатам деген аялдын элден жардам сурап кайрылган видео тасмасы тарады. Анда атын атабаган аял Аламүдүн районундагы ооруканадан анализ тапшырып чыгышканын жана бир да оорукана аны албай жаткандыгын айтты. Булак Nazar News KG. Описание. Описание бармы? Аламүдүн бирге барып тарттык жаңы эле. Пневмония дейт. Кусуп атат уже. Дем албай жатат. Бир да больница албай атат, бир да больница албай атат. 118-те келбей атат, албай атат. Скорый болсо биз эчтеке кылбайбыз, өзүңөр дарылангыла дейт. Бишкек мэриясы 6 тез жардам автоунаасын алууга тендер жарыялады. Атайын автоунааларды алууга 14 миллион 740 000 сом каралган. Тендердин катышуучулары 15-июлга чейин арыз калтырышы керек. Бишкек мэриясынын алдындагы саламаттыкты сактоо башкармалыгы А классындагы 6 тез жардам автоунаасын алыш үчүн тендер жарыялады. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда атайын автоунааларды алууга 14 миллион 740 000 сом каралган. Тендердин катышуучулары 15-июлга чейин арыз калтырышы керек. Алына турчу транспорттун ичинде керектүү медициналык жабдуунун баары болушу шарт. Мэрия саламаттык сактоо башкармалыгынын автопаркында 64 тез жардам автоунаасы бар экенин айтып, анын 30-у жараксыз абалга келип колдонуудан чыкканын кошумчалады. Маалымат булагы Sputnik KG. Парламенттик шайлоо коронавирус пандемиясына карабай өткөрүлөт. Бүгүн 26 июнда шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы менен
COVID-19 штабынын биргелешкен жыйыны өтүүдө. Анда БШКнын жыйындарын онлайн трансляция кылуу боюнча талкууланып жатат. Кыргыз өлкөсүндө пандемияга байланыштуу шайлоо кандай шартта өткөрүлөт жана шайлоочулардын коопсуздугу каралабы, шайлоого кандай даярдыктар бар деген негизги суроолордун үстүндө талкуу жүрүүдө. Жыйында БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова өз пикирин билдирип жатат. Талкууда коронавируска карабай парламенттик шайлоо өткөрүлө турганы айтылды. Буга чейин БШК тарабынан парламенттик шайлоонун 4-октябрда өтөрү белгиленген. Булак Суперкейжи. Курмангазы Азыкбаев: Гүлшат деген депутат көчүп кетсин, бизди башкарганга укугу жок. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен бул жанакы жогорку кеңештеги талкууга көңүл бурайын деп калдым эле. Ичим аябай момундай каным чуркап башыма чейин жетип кетти. Бул депутат Гүлшат деген айым дегенден да коркуп атам ошо катындан. Ачык эле айтайынчы, катын деп. Бул кыргыз элинин душманы болуп атпайбы? Ушу же кыргызча билбесе, кантип алган, кайсы партия алган буну? Бир ойлонбойсуңар ботом, кайсы келесе ошондой катынды ошол жака апарып таштап койгон. Кыргызга душман коюп атса ошончо башкалар бар көтөрүп колун. Ошол жанакы проектти алып атат да. Сөздүн эркини болот да ботом. Өзүнүн ой пикирин айтат элдер. Момундай кылыш керек, тиндей кылыш керек. Эчтеке сүйлөбөйт, өзүнчө эле кыйын. Акчасы толтура экен. Ошол жака барып отурду. Кыргыз элине залакас тийди. Эгер кыргызча билбесе, кыргыздын тарыхын билбесе, санжырасын, салтын, наркын, насилин, үрп адатын билбеген катындарды эмне кыласыз ошол жака апарып? Бул жүрөккө ооруп атат момундай катындарды көргөн сайын. Же кыргызча сүйлөбөйт, эки сөздү кошпогондорду эмне үчүн алды? Кайсы партия алды ошону? Уялбай, тыйынына асылып, ошонун тыйынын алды дагы анан парт билет берип койду тияка. Эме кой, отур аны сүйлөй бер деп кой. Кичине уялсаңар болот. Кыргыздын өзүнүн ички жан дүйнөсүндө демократия бар. Туураны туура дейт, чындыкты чын дейт. Акты караны билген кишилер да. Ушундай маңкурт катынды ошол жака апарып коюп туруп, бүт кыргыз элинин ызы чуу болуп атат. Бизде деген бар да деген, свобода слова деген бар да. Ошол аял менен жолуп айтыш керек экен, кыргызча жооп берчи. Билбесең эмне кылып жүрөсүң Кыргызстанда? Эмне кылып жүрөсүң Кыргызчаны? Ошо Гүлшат деген аял мага чыксынчы ботом. Уят эмеспи? Күйөөсү каякта? Күйөөсү үйрөттү эле бияка. Же күйөөсү башка улуттан болсо, ошол улуттун тили менен сүйлөп кетпей башка жака. Эмне үчүн парламентке ушу кыргыз тилин, ушу Манас атабыздын түп көзөгүн, тарыхын, санжыраларды билбеген аялдар барып отуруп бизди башкарыш керек? Түпкүлү кыргызды мамлекетти түптөйбүз деп атабыз. Кыргыз эли деп жүрөбүз. Момундай маңкурттарды алып келип алып туруп, бүт баарын бузду да. Карачы парламентте 5-6 эле киши элдин камын коргоп ошол жерде жанталашып атат, калганы отурат, дудуктай болуп отурат да, колдорун көтөрүп коюп ошону алыш керек деп. Бул уят нерсе деп отом. Жана Гүлшат деген аял каяктан келген көрбөп турбуз деп отом. Bir суроону бирөөсү айтса, кайсы айтып, бул күйөөсүн мээсин чагып бүткөн болсо керек, та деп бербейт. Кетсин, ошондой мокочолордон арылалы деп отом. Кыргызстан тазалансын. Жаңы жаш улан кыргыздар келсин, жаш канча деген акылдуу жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Ошолор отурсун, кыргыздын, биздин элибиздин камын көргөн гана, таза, эр жүрөктүү, тайманбастан кыргызды даңазалап, кыргыз улутум, Манас атабыздын урпактарыбыз деп, ошолорду даңазалабайбы? Каяктагы мокочолордун баары үйүлүп алгандагы ошол жерде жүрөт дагы эле, кыргызга залака тийгизип. Кыргыз элиме айткылачы ошону, кетсинби, көчүп кетсин, каяка көчсө ошол жака көчсүн. Мен бул аялды сөккөн жокмун, бирок чын ички дүйнөмдөгү өзүмдүн пикиримди айтып атам. Келип тиякта турат, орусчадан башка эчтекени билбейт экен. Анан мен бир карындашым ооруп калды, анан давлениеси көтөрдү деп. Бүт элдин баарынын тең давлениесин көтөрдүңөр силер. Россия 2021 жылы мигранттардын санын кыскартмай болду. Чектөөлөр бардык мигранттарга бирдей тиешелүү эмес. Мисалы, Кыргызстандын жарандары мурдагыдай тартипте иштей берет. Россия келерки жылы эмгек визасы менен кирип иштеген мигранттардын санын 40 миңге кыскартууну пландап жатат. Бул тууралуу мыйзам долбоору нормативдик укуктук актылар боюнча федералдык порталда жарыяланды. РФте миграциялык каттоого 15 сентябрга чейин баш оорутмай жок.
2020 жылы Россия эмгек визасы аркылуу иштөөгө 144 миң адамга уруксат берсе, 2021 жылы бул көрсөткүч 104 миңге гана жетти. Жумушчулар кыскартыла турган тармактар: курулуш, токой чарба, отун даярдоо жана жер жемиш өстүрүү, ичимдик жана чылым саткан дүкөндөрдө иштөө, жүргүнчү жана жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары, имараттарды жана аймактарды тейлөө, соода саттык, даарыкана тармактарында. Бирок бул чектөөлөр бардык мигранттарга бирдей тиешелүү эмес. Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан, Армения, Молдова, Казакстан сыяктуу визасыз өлкөлөрдөн кирген мигранттар мурункудай тартипте иштей алат деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, коронавирус пандемиясынан улам айрым кыргызстандык мигранттар Россиядан мекенине кайтып келүүгө аргасыз болууда. Булак Спутник KG. Эскерте кетсек, сайттан алынган маалыматтарга биздин канал жооптуу эмес. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктардан кабардар болуңуз.